Борбор шаарда жайгашкан бул дүкөн февраль айынан бери кассалык көзөмөл машиналарын колдонууда. Күнүнө 500 менен 1000 ортосундагы киши кирип соода кылат. Администратордун айтымында ККМ аппаратын колдонуу менен эсеп чоттун түйшүгү бир аз жеңилдеди. Мурун эски аппарат менен иштегенде 2 чек чыгарып берчүбүз. Анын бир чеги товарлардын аттары жазылган чек болсо, бир чеги суммарный итог менен чыккан чек болчу. Азыр болсо жаңы аппарат коюлуп, ал жактан товарлардын жазылган аттары да чыгат, суммарный итог да чыгат, ал чектерибиз түз налоговый базага түшөт. Кечки чыккан отчетубуз түз налоговойдун базасына ал дагы түз түшөт. Мурункудай биз барып отчет берип, күнүнө бизде мындай выручка болду деген кыйынчылыктар азыр болбой калды. ККМ ишкердин же салык органдарынын гана түйшүгүн жеңилдетпестен карапайым керектөөчү үчүн дагы маанилүү. Анткени жараксыз буюм, чак келбеген кийим-кече сатып алганда, алмаштырууга келгенде колуңузда чек болушу зарыл. Көп учурда карапайым керектөөчүлөр базардан соода кылгандыктан чек талап кылгандар аз. Ага жараша алар алган товарын же алмаштыра албай, же кайра кайтарып бере албай кыйналышат. Бизге келип түшөт, арыздар акчамды кайтарып бергиле, бул же тигил товардын баасын кайтарып бергиле дегенде сөзсүз түрдө ошондой чек талап кылабыз. Бул монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик органдын талабы эмес, бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Товарды сатып жатканда сөзсүз түрдө керектөөчүгө товардык же кассалык чекти бериш керек деген. Сатуучу жок, бул товарды мен саткан эмесмин деп койсо, далилдер жок болгондугу үчүн биз керектөөчүнүн арыздарын кароого мүмкүнчүлүгүбүз жок. Салык кызматынын билдиришинче, жарандардын күнүмдүк тиричилигине зарыл буюм тайымдарды, азык-түлүктөрдү саткан жайлардын бардыгы ККМ аппараттарын колдонууга милдеттүү. Колдонбогондор үчүн айып пул каралган. Бүгүнкү күндө республика боюнча 45.035 контролдук кассалык машиналары колдонулууда. Анын 22.173 даанасы аппараттык ККМ жана 22.862 даанасы программалык ККМ. Экөөнүн айырмасына келсек, аппараттык ККМ бул кадимки колдонулуп келген кассалык аппарат. Ал эми программалык ККМ бул компьютерге, планшетке же смартфонго жүктөлө турган программалык продукт же тиркеме. Маселен, планшет болсо аны принтерге онлайн кошуп алып, кардарларга чек бергениңиз жетиштүү. Салык кызматы берген маалыматка ылайык, үзгүлтүксүз түшүндүрүүлөрдүн натыйжасында ушул жылдын биринчи кварталында эле 18 миңден ашык субъект кассалык машиналарды колдонууга өттү. Бул өз кезегинде айрым көмүскөдө жүргөндөр ачыкка чыгып, салык төлөй баштаганынан кабар берет. 3 айдын жыйынтыгы менен ККМ выручкаларды былтыркы 3 ай менен салыштырмасак, быйыл ККМ аркылуу биздики где-то 26-30 миллиардка чейин көбүрөөк өттү да. НДС негизги ички ошо учетко көбүрөөк чыгып, соответственно, отчетный данныйга влиять этип, налоговый базага влиять этип, көбүрөөк салык түштү. Мына 3 айдын жыйынтыгы менен мамлекеттик салык кызматы былтыркы 3 ай менен салыштырмалуу 14 миллиардка көбүрөөк салык чогултту. Это основной показатель. ККМ аппараттардын баасы боюнча да ар кандай талкуулар болуп келет. Маселен, аппараттык ККМди атайын техникалык тейлөө борборлорунан сатып аласыз. Программалык ККМди болсо смартфонуңузга оюн көчүргөндөй эле орнотуп алсаңыз болот. Болгону кошумча принтер аласыз. Андан тышкары мамлекеттин үлүшү болгон 3 банк, Айыл банк, РСК банк, Керемет банк акысыз беришет. Алардын ыңгайлуу жагы ал аппараттар менен накталай эмес төлөм аткарууга да болот. Амантор Шергазиев, Бекжан Токтосонов, Ала Тоо 24.